Бүгін Конституция күні. Былтыр апрельде дағы бір референдум өткөрүлүп, Конституция кайра өзгөртүлгөн жана өлкө расмий түрдө парламентаризм багытынан баш тартып президенттик башкарууга өткөн. Ал Конституцияга 5 май күнү кол коюлган. Дал ошол 5 май күнү 93-жылы эгемен Кыргызстандын биринчи конституциясы кабыл алынган. Ал биринчи конституцияны Кыргызстанга СССР Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти Сергей Алексеев жазып берген. Кийин ага Орусиянын мурдагы укук министри Николай Федоров кошумча киргизген. Кээ бир кыргыз билармандары ага анча-мынча каршы пикир айтканда, Алексеев аларга баары бир өзүңөр мындан жакшы конституция жаза албайсыңар деп жооп берген дешет. Ошол биринчи конституцияны азыр калыбына келтирүү боюнча кыймылдар да бар Кыргызстанга. Бирок негизги маселе кандай конституция, кандай мыйзам кабыл алынып ишке кирсе дагы бийлик баары бир билгенин кылат. Кайсы бир мыйзам өтө эле жолтоо болсо, аны жөн гана өзгөртүп салат.